Ассаламу алейкум. Эгерде сиз грипп болгон болсоңуз жана тез айыккыңыз келип жаткан болсо, төмөнкү 3 дары сизге жакшы жардам берет. Биринчиси оксиметазолин же дарканадагы аталышы сунуп, мурунга чачылуучу дары. Пайдасы мурундагы кан тамырларды бир аз ичкертип, ишиктерди кетирип, мурундун агуусун токтотуп берет. Экинчи дарыбыз болсо ибупрофен таблеткасы. Бул ар кандай ооруну бир аз чегинте турган дары. 200 мг аласыздар, бирден 2 маал ичесиздер. Эртең мененкисин ач карынга, кечкисин тамактан кийин. Эгерде бул дарыны ичип жатканда 3 күндө жакшы болгон болсоңуздар, анда токтотосуздар. Болбосо 5 күнгө чейин иче берсеңиздер болот. Ал эми үчүнчү дарыбыз болсо, бул дары эмес, витамин Д, С, омега 3 май кислотасы жана цинк. Эгерде буларды да куш иче турган болсоңуз, бат айыгасыз. Албетте булардан сырткары дагы вируска каршы, бактерияга каршы, жада калса жөтөлгө каршы дарылар дагы ичсеңиз болот. Менимче буларга муктаждык жок сизде. Анткени ар бир адамдын организми гриппти өз алдынча жеңе алат. Андыктан өйдөдө сунушталган дарылар менен эле дарыланыңыз. Болбосо дары ичпей койсоңуз деле бир аз созулган аралыкта, мисалы 1 жумада же 10 күндө толук жакшы болуп кетесиз. Анан соңунда жалпы мен ушул бардык видеолорума лайк басып, оң көз караштагы комментарийлер жазган бардык көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирем. Анан дагы суроолор боюнча чындыгында баарын окуп үлгүрүш деле кыйын, суроолорго жооп бериш кыйын. Ошондой болсо дагы түз эфир учурларында ошол суроолордун баарына жооп бергенге сиздерге аракеттенем. Анан дагы эмне үчүн бул дарыларды мен сиздерге сунуштап жатам? Бул дарылар менде жок, ошону айтып өтөйүн. Булардын баары дарыканаларда жеткиликтүү, ошол жактан аласыздар. Дайыма эле сиздерде дарыгерге барганга мүмкүнчүлүк боло бербейт. Туура маалыматтарды жеткирип туруу максатында эле ушул сунуштарды сиздерге айтып жатам. Туура кабыл алыңыздар. Анан жеке өзүм тууралуу сурагандар үчүн дарыгермин, терапевтмин, эндокринологмун. Мага терапиялык оорулар боюнча, ички оорулар боюнча жана ошондой эле гормоналдык оорулар боюнча кайрылсаңыздар болот.